Sen hazır Адаханды президент кылыш керек дейт. Эле деп айтыңыздарчы дейт. Адахан Кимсанбаевичке кандай сиздин ой жүгүртүңүз? Мындай. мен Какие? Адаханды азыр башкаларга салыштырмалуу эми акыркы үмүт Адаханда болуп калышы мүмкүн деп атам. Не дегенде азыр көп адам эме кылат, колдойт. Адаханды көп колдоп атпайбы? Мен ушул жерден кыстырма айта кетейинби? Негизи момундай чүй Атамбаев деп атат да. Бул ушунун жок, биринчи укпайсызбы? Чүй мисалга алганда образно говоря Атамбаев деп атат. Талас жаманбы, жакшыбы Бабанов. Ошол баягы ар тараптуу Садыровскийлер бар, Мадуровскийлер бар. Айбанизм. Жок. Ушинтип эми ошондой багытта эми бул бар болуп атпайбы? Бул бар нерсени айтып атам да мен, ага. Мен деле жөн эле ат фонарь айткан жокмун да. Анан бирок кичине болсо дагы мен мындай ой жүгүртүүнү мен Адахан Мадумаровду вообще колдогон да эмесмин, билбейм мен ал адамды колдоймбу, колдобоймбу. Мен мисал айтып атам да. Бирок кээ бир адамдар менен сүйлөшсөм, мындай кичине интеллигенцияга өзүн жакын жолоткон адамдардын оозунан ушинтип атат да. Атамай, акайыбын көрдүк, баарын көрдүк. Эми акыркы сиз айткандай бир возможность же шанс ушул адамга берилиш керек. Болбосо да интеллекти бар, интеллигенция деген эмне экенин билет, Кыргыздын улуттуулук жагын бул көбүнүн жүрөгүнө бир орун таба алган адамдардын катарында экен. Мен чын деле Садыр Нуркожоевич президент болгондо деле мен деле таң калып калгам. Ошончо группа поддержкасы барбы деп до конца деп жүрүшпөйбү? Мен уже 4-чү жолу эле айтып атам бул сөздүчү. Эми ошондойдун катарында кадыр баркы бар адам билеби деп мен мындай с одной стороны шокто болгом да. Мисалга Адахан Мадумаровдука деле ошондой адамдар бар экен. Бирок мен парламентский форма правленияны колдогон адаммын мен. Эл башкарыш керек деп эсептейм. Парламентский болбойт бизге. Парламентскийде бардыгы эле ана эмелер баягы ким бир айтмакчы базарскийлер бар болду го бүт депутат болуп. Садыр Жапаров боюнча оюңар кандай дейт. Ушунду окусаң, Садыр Жапаров боюнча оюңар кандай, байкелер дейт. Ташиев боюнча оюңар кандай? Кыскасы, бу жерде эки Садыр Нуркожоевич боюнча анан кийин Ташиев боюнча оюңар кандай дейт. Мен оюмду ачык эле айтып келатам, баштан баштап эле үмүтүм эл менен биргеликте менде да пайда болгон болчу. Себеби элден мен эч жакка чыга албайт элем. Бирок тилекке каршы оюмду бир дагы менин оюма караштуу, менин оюма дал келе турган нерселерди Садыр Жапаров, мен Камчыбек Ташиевди вообще ни за кого не считаю. Себеби журт элдин баш атында турган бир гана президент. Мен Акаевди тааныйм президент катары, чыккынчы президент катары, Атамбаевди тааныйм, Сооронбай Шариповичти тааныйм, мейли губернатор болсун, мейли айыл өкмөт болсун деңгээли. Курманбек Бакиевди тааныйм, мейли Канкор болсун. Бирок аттары менен как президент катары. Ошондой эле Садыр Нуркожоевичти президент катары тааныйм. Бирок кылып аткан саясаттарын бир дагы колдогон да жокмун. Мен өзүм сунуштап да келдим, башка элдин да сунуштарын укпай койду. Ошондуктан мен Садыр Нуркожоевичтин кылып аткан кыймыл аракеттеринин баарын тең вообще не приветствую. Такыр тетиринен кетти. Айткан сөзүнө тура албай койду деп мен эсептейм. Экөө да кетсин дейт. Эми кетсин деген боюнча мен ачык эле айтайын, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров жана башка саясатчыларды, азыр бийлик машинанын башында турган министрлерди кетсин деген сөз бул эки жүздүүлүккө жатып калат деп эсептейм. Аны кетсин деп айтыш бул өзү уяттуу нерсе да. Себеби келип бийлик башында туруп атканда Садыр Нуркожоевич ачык айкын өзүнүн оосунан чыккан, ошол болду маалда болбосо жүрөгүнөн чыккан, акылынан чыккан сөзү бар эле. Мен керт башым менен жооп берем. Спростун баарын менден кыласыңар деген маалда сен анан кийин
Акылбек Жапаровдун моюнуна илип, ал анга түртүп атат. Эдил Байсаловдун моюнуна илип, ал анга түртүп атат деген бул экижүздүүлүк болуп саналат деп мен эсептейм. Себеби ошолорду коюп, ошол бийлик машинасына, бийлик структурасына алып келип аткан ошол Садыр Нуркожоевич, эсил ошолорду истеп тандап таба албай турган болсо, анда анын кемчилиги, алардын кемчилиги эмес. Алар колунан келген нерсени кылат. Мээсине жеткен нерсесин кылат. Эми ошол экени журт башы катары ошонун нук жолуна, туура жолуна сала албаган эл башчысы тетиринен кетип аткан болсо, анда мен эмне үчүн Акылбек Жапаровдон спрос кылыш керекмин? Мен эмне үчүн кетип калган, качып кеткен, качкан президенттерден спрос жасаш керекмин? Мен алардын саясаты өлдү, бүттү. Көмүш керек аны. Азыркы саясатты Садыр Нуркожоевич коюш керек эле. Ошону кое албай атат. Мен оюм ушундай. Мен окуп берейинчи, 30 жылда Кумтөрдү бири дагы ала албаган, духу жетпеген. Биз утулуп калабыз деп бирок тырышып туруп алды. Садыр анан Кумтөрдү алган жерди сатмак беле дейт. Мени уктургула, бул Кумтөр боюнча ала турган адам не багыла алып койсо болот эле. Биринчиден, ал жерде коррупциялык иштер өтө көп болгон. Любой адам ала алмаганычы, президент болгон любой адам ала алмак. Экинчиден, Кумтөрдү алганы менен результат жок. Кана алтын, бир дагы алтындын результат бар улан результат жокпу? Туурабы? Кумтөрдү алган менен результат. Кумтөр боюнча бир эфир кылдым эле. Мындай да ой карашта. Кумтөр боюнча четко ясно айтып коем, бул Садыр Нуркожоевич ошол Кумтөрдүн канадисттердин агенти экен. Мен ошондой ойдомун да. Себеби жок, себебин айтайын да. Почему эшек кайтарып жүрдүбү дейт. Эшек кайтарып жүрдүбү дейт. Жок, Айбек мырза, эшек кайтардыбы, эшки кайтардыбы? Эми сиз уктуңар да, сиз биринчи вопрос бердиңиз. Эми сөздүн вопрос бергенден угуңуз. Бу жерде мындай, мен агенти дегениmin себеби элементарный. Бул Кумтөр 3 миллиарддык доосу менен айыпташып, керек болсо утуп алышкан. Жана Сарунун жигиттери утуп алган. Анан кошумча ал жерде 100 тонна калдыбы, образно 50 тонна калдыбы, атак 400 тоннаны чыгарып кеткен Кумтөр. Жер эненин төшүн элестетсеңер, ошол экини ичине мындай язма кылып туруп алып салган, ампутировать этип салган. Бүт Үскөлгө келген азыркы апаттын баары тең онкологиялык оорусунан баштап жана башка ушундай болгон эменин баарын тең, жанагы оорунун баары тең ошо Кумтөрдүн кесепетинен чыгат. Ошондой болгон чыккынчылык болгон жерди алдык деп атат да. Акаевди, Кыргызстанды талкалап салган Акаевди ошол Кумтөр биданы бул панацея, бир чоң бир бида болгондо, Кыргызстандын бир трагедиясы болгон жерди ачкан Акаевди актап салгандан кийин анан эмне десе болот? Бул адамга мен ошондой ойдо эле болуп калдым. Буну атайын үгүттөшүп, Кумтөр элге өтүш керек, өлгө өтүш керек деп ушунча жыл үгүттөп келишип, финансировать этип да келишкенби деп элестеттим. Мен ошондой ойдомун да. Анан кийин өзүнө Кыргызстанга мынакей бир да долясы жок. Алтынды калды, 100 тонналык болгон алтын калды деп, мейли 200 тонна болсун. Андан кийин канча деген бида калды. Бида бул артында аны биз кыргыз, мен эмес, сенин балаң, Айбек мырза, сенин чөбөрөң калыбына келтире албайт болду. Всё, это трагедия бул. Мондай да жаратылыш, азыр биздин жаратылыш өлүп аткандын себебинен ар бирөөңөр ооруп атасыңар, элестете бергиле. Жаратылыш бул актай албай калды, бул биздин артыбызды жаба албай калды булчу. Жаратылыш уже всё, на последнем вздохе бул. Всё, элдин кылган чыккынчылыгын тазалай албай калгандыгынын себебинен бактарыбызды өлүп атат, жаратылышыбызды өлүп атат, тетигиндей болгон язбалар калып атат да. Аны сен эч качан түздөй албайсың, болду. Сен миң акылдуу болгун. Миң сен кудай болуп кеттиң беле. Эмне кайра моундай болгон килеген тиги тоону калыбына келтирип койгондой. Всё, это болду. Бул кандай десем, точка невозвратадан өтүп кеттик да бизчи. Всё, мындан ары только хуже болот. Мен ошондой ойдомун да. Улам мени уктур, Кумтөрдү алганда мен мисалы үчүн мен академикче бир профессор эмесмин. Бирок өзүмдүн ой жүгүртүм бар. Кумтөрдү алганда Акаевден башташ керек эле. Эмне дегенде бул 94-жылы ишке кирип, 2004-жылы биздин Кыргызстанга өткөрүп берилмек Кумтөрчө. Бирок булардын баягы коррупциялык эмеге барган үчүн бизге өткөрүп берген эмес.
Акаевди ошол жерде кол койгон баардыгын ошол 94-жылдан баштап бүт баардыгын соттош керек эле. Булар соттогон жок да. Соттогондо бүт баардыгы ачыкка чыкмак. Буларды биздин өзүбүздүн баягы кол коюп берген адамдар бүт соттоп туруп, анан кийин булар сотко бергенде бул кумтөр бизге жөн эле бербестен, азыр бизге эмени акчаны да берип койду да аларгачы ушундай алмашта. 26% калган эң бизге булар баягы 4 миллиард доону дагы төлөмөк. Андан башка да көп нерсени төлөмөк буларчы. Эгерде международный сотко барып эметкенибиздечи. Просто эме бизде андай кылган жок да. Акаевди наоборот кетирбедиби? Бул жерде ошо өзүбүздү биринчи өзүбүздүкүлөрдү полный түрдө сот жообуна тартып, андан кийин бул кумтөр менен сотко барыш керек да. Эми бул жерде көп эмеде. Мен биринчи мына элдин эмесин алат элем. Мен былтыр буда Садыр Жапаровда эме бар болчун. Возможность элдин авторитетин ала туранчы. Элдин мүддөсүн кагылыш, элдин мүддөсүн биринчи иллюстрация болчун. Туурабы? Иллюстрация болчун. Экинчи коррупционерлерди алып барып туруп, полный киргизип кустуруу болчун. Туурабы? Ушул шактарды кыла турган болсо элдин баардыгы Садыр Жапаровду колдойт эле. Туурабы же туура эмеспи? Мен сага айтып атам. Мен ошолордун катарында болмокмун да. Себеби тосмолор алынганда бул элдин бир талабы болчу. Мен эң дешевый требованиябыз болгон эң пас. Бирок ошол экени угуп койгондо кичине бир каком-то мери бир мындай үмүттүн бир оту кичине болсо да жанганда, чын эле ал жерде тосмо алынганы туура деген бир ой жүгүртүү менен баягы заблужденияга кирип кеткем да мен дагычы. Ой, эл дүркүсө да ашылган артынан. Тосмо бул жерде причем улан? Мисалга. Мен сага айтып атам. Мисалы үчүн, мына коррупционерлерди алып барып бирден камап атат, а? Мисалы үчүн, өзүнө керексиз гана адамдар бар. Баардыгын тегиз камасачы, эч ким чыкпайт аларгачы. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров, Келдибеков, баардыгы чекеден эле баягы мамлекеттик иште иштегендерди алып барып эле камай берсе, эч ким чыкпайт бугачы. Вообще эч ким чыкпайт. Не дегенде буларды алып эле, мына мен сага өткөндө айттым. Байыгандын, ар биринин байыгандын. Мисалы үчүн, мен байысам, менин өзүмдүн байлыгымдын происхождениясы болуш керек. Мен мынандай иштеп, мен мынандай таптым деп турабы? Анан мамлекеттик эмеде 30 жылдан бери мамлекеттик иште иштеп туруп, анан кийин азыр 300 миллион, 400 миллион доллар акчасы болуп атат. Алардын происхождениясы жок да, турабы? Жок. Аны жөн эле мамлекетке алып койсо болот да, происхождениясы сурап туруп эле. Ошентип эле чекеден эле кармай бериш керек, камай бериш керек болупчу.